конкреттүү абдан чоң реформа кылды. Эгер түшүнген кишиге. Так ошол авторитардык режимдин өзгөчө бир түрүн түскөн адам менен 2 жыл күрөштү. Ошону сындырды. Ал Атамбаев. Атамбаевдин секретарлары, Атамбаевдин шопурлары мамлекетти башкарып калган. Ошол режимди бул сындыра алды. Бул оюн эмес. Мурда биз күрөшүп, жанагындай кан тогуу менен араң жеңсек, бул киши тынчтык жолу менен 2 жылда жеңди. Бул чоң реформа. Урматтуу журналисттер, оюн эмес. Атамбаев менин да досум, анын да досу. И достор менен кармашуу эч жаман оор нерсе. Ради мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн ошо дос экенине, өзүн бийликке алып келген киши экенине карабай туруп күрөштү. Элдин мамлекеттин кызыкчылыгын, ниетин башка жака бурду. Бул чоң маселе. Бул чоң реформа. Абдан чоң реформа. Муну биз билишибиз керек. Муну биз таанышыбыз керек, айта жүрүшүбүз керек. Сооронбай Шариповдун командасы жок. Ошол жеңиштерин айта албай атат. Бир Кундуз Жолдубаева утулуп калат. Аппарат иштебейт. Серий кардинал жок. Сооронбайдын кылып аткан иштерин айтып, элге мындай реформаларын айта турган. Аны мен ар дайым айтып атам. Атамбаевдин командасы менен отурасың. Атамбаевдин жогорку кеңеши менен отурасың. Атамбаевдин өкмөтү менен отурасың. Сен эч убакта булар рекламабайт. Кылган ишиңди айтпайт. Жаман жагын гана айтат деп. Бүгүн да жаман жагын айтылып атат. Бирок ошол убакта эле азыркы Сооронбайдын алдында турган маселе ошо мурдагы президенттерден калган маселе. Баткендеги чек ара маселе да мурдагылардан калган. Алтын маселелер да мурдагылардан калган. Сөз эркиндиги да мурдагылардан калган. Коррупция да мурдагылардан калган. Бакиев менен Акаевдин доорунда коррупцияга жете албаса дагы, Атамбаевдин доорундағы коррупцияга жете алды. Моюнга алгыла. Айткыла муну. Мына өкмөт башчылары канчалары жатат? Кузуп атат. Батыкаевдин чыгарганын эле 16 адам жоопко тартылып атат. Ошондо биз ыйлап чыкпадыкпы, улутту төбөлөп кетти Атамбаев. Не деди эле генеральный прокурорлору парламентте карап? Жаап койбоду беле Батыкаев. Мына улуттун намысын алып атат Батыкаевди ошо чыгаргандарды жоопко тартып. Буга эрдик.